Өрдө магазинимди заряжать этип, кайрадан чыгайын десем, уже атышып кетти, уже өйдүдөн да үстүнө келип, мен ылдыйды карай эле ата бергенмин, болду. Уже там уже ошо колго түшүп, барып, ушу генералым үчүн жаным берген жаш баламын азыр. Омалдагы менин аң сезим башка болгон. Мен ошентип жүрсөм, анан өзүнүн командирин өзү алып келип туруп мындан таштап коюптур, анан карабай койгон. Ошо адамдардын өзүнүн совестинде болот. Болгон нерсени болгондой эле айтып бердим, мен актанбай эле коеюн. Именно ошол маалда мен ошондо но связь. Ошо вагон, ак турган связь. Бу жерден бир 100 метрден көп расстоянияда. Ошол жерде мен басып, менин позициям ошол жерде болгон. Генералдын мына машина турган жерде генералдын вагону болгон. Ошо ортосунда басып жүргөмүн, анан түнү саат 1-лерде жактан бирөөнүн басканын көрдүм. Ол ылдыйда мындай жыйылып турган отунга окшогон, багында шпалга окшогон бир строй материалдар болгон. Ошонун арасынан чуркаганын көрдүм. Дагы бир жолу көргөндөн генералга келип, чуркап келип, ошол жерден где-то бир 20 метр чуркаганмын, келип, оны деп анан связьга чуркаганмын. Связь эми алыс экен, азыр карасам алыс экен. Омалда жаш болду. 24 жашар спортсмен болгон. Ошол жака барып, связьга айтып, кайра келип генералды вагон защита этем деп, азыр мына ошо кишилер турган жерде, ошол жерге жатып, анан ылдыйды карай атыша баштагам. Анан биринчи магазиним бүттү. Мен пока ошо келип генералды предупреждать этип, анан кайра связьды барып предупреждать этип, кайра ошол жака келгенче, оказывается, алар уже bizди курчап калган. Ошол атышып, анан биринчи магазин түгөндө биринчи вагондун астына киргенмин. Өрдө магазинимди заряжать этип, кайрадан чыгайын десем, уже атышып кетти, уже өйдүдөн да үстүнө келип, мен ылдыйды карай эле ата бергенмин, болду. Уже там уже было. Ошондо бирөөсүнө тийгизген экенсиз. Эми ошондо бирөөгө тийген экен, оны билбейм. Азыр эми мен билем, что тийгизген. Аяка барып ого жооп бергенин деле билем. Пленде отурганда. А бирок кимдир мени атышпаган дегендер болду. Эми Алла турат, Кудай турат. Майли ошонун баардыгын ошолордун өздөрүнүн совестинде. Мен ушу болгон нерсени болгондой эле айтып бердим, мен актанбай эле коеюн. Азыр деле мына азыр. Эми бирок ошол учурда бир аз мындай эми болуп атат. Мен үчүн мен военный тактиканы түшүнбөсөм дагы мен үчүн күркүнүчтүү окуядай болуп атат да. Биздин эмелер коргоп өйдөгө чыгып кеткен болсо, а негизги душмандар бул жактан келип генералды колго түшүрүп алып аткан болсо, бул эми кандай ошол учурда түшүнбөстүк болгонбу же оптун жоктугу болгонбу? Тактиканын жоктугу. Бу жерде баягы орустар айтмакчы, корыстные мысли тоже были, потому что мен ушунча эми азыр дагы цифраларды айтсам, ошо колго түшүп барып, ушу генералым үчүн жаным берген жаш баламын азыр. Омалдагы менин аң сезим башка болгон, менин тарбиям башка болгон. Азыр мына жашым өтүп, ичине ак менен караны ажырады. Омалда жаш, 24 жаш, эчтекени билбеген. Генералым деп, ушу генералыма жабышкан. Ошого гана жардам беришим керек, ошону куткарып калышым керек. Башка ой болбогон, эми билбейм. Эми азыр мен ошентип жүрсөм, анан өзүнүн командирин өзү алып келип туруп мындан таштап коюптур, анан карабай койгон. Ошо адамдардын өзүнүн совестинде боло берсин. Мен азыр бирөөнүн фамилиясын айтып башка деле кылбайм. Ким түшүнүктүү эле болуп калды. Болсом азыр мен позицияны көргөнү барабыз. Алар айтты 2,5 километр болот. Мен айттым аксакал деле айтып атат. Ошо ал деле айтты жакын болгон. Алар жол менен чуркап айланып бара турган болсо 2,5 километр саатында. А мындан түз эле баса турган болсо даже до километрде чыкпайт. Ошон үчүн буну эл чечсин, эл тараза. Ошо эле баягы айткан сөздөрүм. Если эл көрүп турса, элдин Кудай менен биринчи Кудайды алдай албайт экенсиң, анан элди. Ошол учурда операция канча мүнөткө созулган? Колго түшүрүү операция. Эми азыр менин ченемимде азыр ошол маалда если мен аяка чуркап келген болсом, ладно. Мен ушунча спортсмен болсом деле азыр рекорд бизде 9 секунд болот. 9 секунд болсо мен аяка 1 минут, 2 минут. Ладно, барып келгеним 3 минут кетти дейли. Кийин ачып атканда 2 магазиним жок болгончо, пока биринчи магазин бүтүп, экинчи аркага кайтып туруп, экинчи магазин заряжать этип кайра келгенимге чейин, анан ошол маалга чейин где-то уже 10 минут болуп атат. Может 10 минут эместир, может 5 минут, 7 минут дейин, чтобы средний болсун.
Анан кийинки случайлар көп болду. Мен вагондун астына келип, патрондор бүткөндө вагондун астына келип туруп, вагондун астынан чыгып туруп уже мына площадкада жолугушкан беркилер менен. Эми ошол эле баягы айтылган сөздөр. Анан кийин бу жерден алып барып туруп бизди вагондо вагондун астынан биз баягы көтөрүлгөн жерде КамАЗдын аркарагында жерде баягы суу аккан кичине чөлмөктерге ошол жерге алып барып жаткызган. Сүйрөп барганбы башка. Мен бар жоом суу болчу. Же удар жеп, мандыраш. Эми бул 24 жашар бала биринчи жолу бойго кирсе. Элдер ар кандай сүйлөп атат, бул рем болуп кетти. Жок, андай эмес. Ал маалда биздин тарбиябыз да башка болгон. Биринчи очередь өзүмдү да жаным сакташым керек ал жерде. Курал менен сактабасам, алар мени аяп отурушат. Ошой болгон генералды сакташым керек. Демек эми жарым сааттан ашыгыраак убакыт өтүптүр ошол атыш башталгандан. Жарым саат десем даже жарым саатка барган. По-любому. Бул жакта биздин военныйларга угулуп аткан болсо. Мына өзүңүз караң, угулбай мына ачык бар жак. Ошо жеңип калышкан жокпу деген ой болуп атат. Эми бул жерде ар кандай версиялар болуп атат. Көзүң менен көрбөсөң, да мен ошол жердеги балдар менен деле сүйлөштүм, башка да кылдык. Да алардын движениясы болбогон бияка. Кээ бирки адамдар келип подкастта сүйлөп, багындай 42 мүнөттө келдик андай, баары жалган. Менин оюм, менин жеке оюм. Олордуку чындык, олордуку менин өзүмдүн чындыгым, алардын өзүнүн чындыгы ошончо. Бул жалган. Бул просто мен спецназдын балдары менен деле кийин сүйлөштүм, аркасынан келген балдардан. Алар деле айткан, силердикилер ошо позицияда турган позицияны кое бергин. Силерди карап эч ким келген эмес. Балдар да ошо позицияда турган өзүм менен внутрь войсканын балдарын деле уктум. Эми ким экенин айтсам, алар мага душман башка болуп калбасын, кой. Эми укканым азыр ошо балдардын өзүнөн угуп. Бул бирөөдөн имиш эмес, бул ушу көргөн балдар менен өзүм сүйлөшүп. Потому что мына подкасттан кийин мен өзүм интересно болдум. Канча расстоянияда турду булар? Бул балга чейин мен Бакаевке ишенип жүрө бергенмин. 5 километр. Эми тагдыр ушундай экен деп жүргөн. Азыр эми буягын баарын чукулап келгенде бу жерде билбейм, командиринг мына коюп туруп, мен жерде карап турган о. Мына азыр аксакал айтат, мына половой стебин аркы беттегилер. Ошолор угуп турган экен. Олар канча километр азыр мен жерден жок дегенде 5-6 километр. Эми как мейли, баардыгы Алланын жолунда. Алла өзү билет бир гана. Кудайым өзү билет. Эми буга мен азыр ашыкча эми айтыш